Бүгүн 18 ноябрда Бишкек шаарынын четиндеги жер ынтымак конушунун жүздөгөн жашоочулары өкмөт үйүнүнүн алдына нааразычылык акцияга чыгышты. Алар жер маселесин чечип, трансформациялоо иштерини аягына чыгарууну талап кылышты. Аталган конуштун жашоочуларына президент Садыр Жапаров өзү чыгып жолукту. Анын айтымында тилкилерди трансформациялоого байланыштуу көйгөйлөр четинен чечилип жатат. Сиздердин маселе боюнча адистерге тапшырма берейин. Тактоо иштерин жүргүзгөндөн кийин мен тийиштүү чечим кабыл алам. Сиздердин жерлер санитардык коргоочу аймакта жайгашкан экен. Шаардын четиндеги конуштарда жашап, кызыл китеп ала албай жүргөн жарандарга жеткире барыңыздар. Бүгүнкүдөй нааразылык акциясына чыкпасын. Көйгөйлөр четинен чечилип жатат. Ар бир нерсенин бүтө турган убактысы болот. Буга чейин облустагы жер маселелерин чечип бергенбиз. ТЭЦ-2нин айланасындагы тилкилерди трансформациялоо тапшырмасын койдук. Эми Бишкек шаарына жеттик. Жазга чейин кызыл китеп аласыңар, деди Жапаров. Булак Гаваритова. Түшүндүм. Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен, Мен адистер менен кеңешейин. Адистерге тапшырманы берейин. Барып тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл аламын. Силердики эми башкача экен, баягы санитарный зонада жайгашып калган деп. Атак эми мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына, тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип коелат. Эч кандай митингге монтип чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, областтарды чечип бергенбиз. Баягы сельхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кече күнү көрдүңөр, ТЭЦ-2никин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келдим. Жаңы конуштарда кимде ким басып алган жерлерине кызыл китеп ала албай жүргөн болсо, сельхоз потеря төлөй утурма. Жок, мен жалпы айтып атам, силерде эмес. Бишкектиктерге айтып атам. Мындай митингге чыкпагыла деп атам. Бүтөт, жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Бир нерсени эскертип коеюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып камап коебуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз биз.